Амансыздарбы, урматтуу Екатеринбург шаарынын тургундары. Эгерде сиздер Екатеринбург шаарында жашап, чоң квартира ала албай, бизге арзаныраак болсо алып, төлөп, ошол жерде прописный болуп, ошол жерде жашайбыз деп ойлонуп жүргөн болсоңуздар, сиздерге бүгүн өтө сонун мүмкүнчүлүк деп айта аламын. Азыр сиздерге ушул бул жерде бардыгы комната, бардыгы таптаза, эшиктери полный алмашылган. Ар бир комнатанын өзүнүн отдельный күлүштөрү, эшиктери, кухнясы, санузел бардыгын сиздерге көрсөтөмүн. И документ жагынан тоже бардыгы жакшы, таза. Эгерде комната алат элем десеңиздер, кайсыл жерде жайгашкан, квадрат метри канча турат, баасы канча, канчанчы этажда жайгашкан, сиздер менен бөлүшөбүз, кеттик. Бул жерде двухкомнатный квартирадан баштайын, калгандары почти бардыгы комната. Бул жерге орнотулган домофон, бардыгы иштейт, рабочий, бардыгы жапжаңы коюлган. Бул жерде учетчик бардыгы отдельно. Комнатасы, бул чоң комнатасы 18 квадрат метр. Ал эми экинчи комнатасы болсо 17 квадрат метр. Бул жерге именно ушул квартираны ала турган болсоңуздар, бул жерге кухня гарнитур коюп, бардыгын уласаңыздар болот экен. Разрешениясы бар экен, бардыгы закон түрүндө болгон экен. Бул жакта карай турган болсок, прям мектеп көрүнүп турат экен. Эгер балдарыңыздарды мектепке жайгаштыра албай аткан болсоңуздар, ушул жерден квартира сатып алсаңыздар, сразу, пожалуйста, мектеп, жанында садик, метро, остановка трамвайный, космонавтов 56-ны барыңыздар билсеңиздер керек. Дом 5-этажный, 4-нчы этажында жайгашкан. Эгерде ала турган болсоңуздар, бул эң чоң квартира, двухкомнатный. Азыр комнаталарындагы сиздерге көрсөтөм. Бул жерде бардыгын орноштурсаңыздар болот экен. Биринчи подъездде общий 19 комната бар. 19 комнатанын ичинен бирөө двухкомнатный, 18 комната. Бул жерде болсо стиральный машиналар турат экен. Ким биринчи үй сатып алса, уже постепенно коет, кийин уже өзүңөрчө келишип аласыздар. Место бардыгына жетет. Бул жакта болсо душевой кабина экен. Общий душевой кабина 3 экен. Азыр дагы башка жактан дагы кирип көрсөтөм. Бул бирөөсү. Бул жак болсо туалет. Бул жакта 4 раковина бар экен. Бардыгы жаңы коюлган. Стена кафель. Кафель тоже жакшы, прям бар. Бул жакта болсо туалетте вентилятор коюлуп тур. Көрсөңүздөр болот. Каждый туалетте турат экен. Эч кандай лишний запах, эч кандай нерсе болбойт. Бул жерде автоматически иштейт экен. Азыр пока дагы процесс жүрүп атыптыр. Бардыгы таза, бардыгы жаңы коюлган. Эгерде бул жерде сатып алып таза колдонсоңуздар, көп пока первый 5 жыл точно ремонт кылбай жашасаңыздар болот экен. Кеттик, анда кухняны дагы калган жактарын көрсөтөм сиздерге. Бул жакта дагы отдельный 2 душевой бар, азыр көрсөтөм сиздерге. Отдельный. Бул жагы сонун. Бул жагы дагы полный кафель, бардыгы иштейт. Азыр сиздерге дагы көрсөтүп берем. Прям бардыгы жаңы коюлган. Ой, после ремонта все чисто, красота. Азыр сиздерге эми кухняны көрсөтөм. Ар бирибиз үчүн маанилүү кухня, потому что окат кылабыз, тамак жасайбыз. Ал жер дагы аябай сонун таптаза бардыгы. Азыр биргеликте. Бул болсо ровно 17 квадрат метр. Тоже домофон бар, отдельный учетчиктери бар. Бул жагында кондиционери бар, ремонт свежий, кааласаңыздар өзүңүздөргө жаккандай кылып обой кылып алсаңыздар болот.
кааласаңыздар паркет ламинат кылсаңыздар болот, өзүңүздаргө жаккандай. Бирок өзүмдүн жеке советим айта турган болсом, первое время просто келип жашасаңыздар болот. Айнектери полный пластиковый, өзүңүздөр көрүп тургандай. Занавесканы илесиздер, үйүңүздөр красиво болду, жашай бересиздер. Андан сырткары, мисалы, бир көп убакытка иштегени келген, же болбосо маникюр жасап иштегендер барго, мисалы, бир жерге деле акча төлөйт. Андан көрө ушундай жерде сонун кылып алып, өзүңүздөргө комфортно кылып жасап алсаңыздар болот. Андан сырткары комната баары таза, эч кандай эч нерсе жок лишний. Точкалары бардыгы бар. Бул жакта да точкалары турат, бул жакта дагы бардыгы иштейт. Светтерин коюп берет экен. Алып уже көчүп келип жашасаңыздар болот. Мисалы, жалгыз бой энелер үчүн өтө жакшы деп ойлойм, себеби биринчи убакытта алып жашап көрсөңүздөр болот. Неге дегенде эң жакшы бул местоположениясы, прям бардык жака жакын, бардык жака кетсеңиздер болот. Ал эми экинчиден, квартира алсам аябай ежемесячный платеж кымбат болуп калат, төлөй албай калам деп ойлонуп жүргөн болсоңуздар, анда бул сиздер үчүн идеальный момент. Буну колдон чыгарбаңыздар. Эгер ала турган болсоңуздар, мен менен байланышсаңыздар, сөзсүз алып келип көрсөтөмүн, өзүңүздөр да көрөсүздөр. Менин биринчи покупателиме өзүм келип көрсөтөм. Ушул жердеги комнаталар аябай көп, 2 подъезд, толугу менен 4-этаж бардыгы сатууда коюлган. Эгерде биринчи ала турган клиент болсо, келсе мен чогуу кайсы комнатаны алыш керек экенин биргеликте тандашам. Ал эми сиздерге азыр кухняны, санузел бардык жактарын көрсөтөм. Ой, отсюда. Бул жер болсо кухня. 2 плита турат экен уже даяр. Калгандарына бул жерге да 1 плита койсо болот экен. Получается 4 плита. Бул жерде 3 раковина бар экен. И бул жакта да место бар экен. Кийин өзүңүздөрдүн шкафтарыңыздарды койсоңуздар болот экен. Тоже счетчик турат экен бул жактан. Суулары бардыгы орнотулган, бардыгы иштейт. Айнектери бардыгы пластиковый. Бул жактан самый главный неме жолго көрүнүп турат экен. Ал эми ким бул жака биринчи келсе, сонун болуп жайгашып алса болгудай экен. Ал эми бул жакта күлүштөр. Эгерде балдарыңыздар студент болсо деле, квартира сынмайт эткенден көрө алып, пока 3 жыл окуйбу, 5 жыл окуйбу, пока студенттерди билесиздер, бир жерге жайгаштырыш өтө кыйын. Андыктан балдарыңыздарга деле алып берсеңиздер сонун болудай экен, потому что диван коюп, үйдү сонун кылып оңдоп алып, бардык жер таза экен да, мындайча айтканда. Прям бардак эмес, бардыгы полностью чисто ремонт болгон. Мисалы, сиз деле комната сатып алсаңыз, аны ремонт кыласыз, и именно коридорду ремонт кыла албайсыз, өзүңүздүн жаныңыздан акча кетирип. Андыктан бул жерде баары даяр, баары сонун. Видеодон дагы бир сыйра обзор кылып көрсөтөмүн. Биринчи кардарым менен келип, биргеликте тандашабыз, кайсыл жагынан алса болот. Айнектер болсо, айта кетейин, космонавтты карайт экен, жарым комнаталар, мисалы, жарым болсо дворду карайт экен. Сиздерге кайсыл жагы удобно болсо, ошол жактан тандасаңыздар болот. Эки жакта тең аябай сонун, жарык, комнаталар прям сиздерди күлүүчүңүздөр күтүп турат. Бул да болсо мүмкүнчүлүк, мисалы, 2 баласы менен же болбосо 3 баласы менен өзүбүзчө отдельный жашайбыз деген, мисалы, комната сынмайт этип бирөөлөр менен чогуу жашагандан көрө, чем өзүңдүн комнатаңда жашасаң болот. Душевой кабина таптаза, просто общий кийин уже адамдар көбөйгөндөн кийин неме кылып аласыңар, өчүрт кылып аласыңар, тазалап, баардыгын сонун кылып жашасаңыздар болот экен. Кухняда болсо бардык көрдүңүздөр, өзүңүздөр таптаза, жапжарык келип, өзүңүздөрдүн тамагыңыздарды жасап, комнатаңыздарга алып кирип жесеңиздер болот. Кааласаңыздар кийин бул жака стол коюп койсоңуздар болот. Ар ким өзүнүн немесине жараша, идеясына жараша кылса болгудай экен. Сиздерге сунуштайм. Андыктан бул жака номер телефонду калтырамын, ошол жака байланышып, толук маалымат алып, эгерде ала турган болсоңуздар, мага байланышсаңыздар, келип биргеликте тандайбыз. Документтери баары даяр сатууга. Калган моменттерин одобрение, сопровождение,
сделкага чыгып ачкычыңарды өз колум менен тапшырамын, андыктан аракет кылыңыздар. Сиздерден аракет, ал мен болсо сиздерге жардам көрсөтөм. Ал эми 3-чү этажда болсом, нежилой помещение экен. Бул жерде күндүзү гана иштешет экен, а кечинде бул жер жабык болот экен. Эч ким бул жерде жашабайт экен. Бул жагы дагы адамдарга плюс. Адам аз болот подъездде. Всё комфортно. Бул комнатада болсо прям вид, караңыздар. Кайсы билип атасыздарбы, кайсы улица экенин? Космонавтов прям всё видно. Шум не слышно вообще. Сейчас буду открывать. Вот прям, смотрите, прям здесь все. Вот напротив остановка. И дагы бир момент унутуп кетиптирмин. Бардык комнатада кондиционер бар. Буну кийин койдурсаңар болот экен, а наркы комнаталарда уже бардыгы коюлган, даяр. Тоже электричество бардыгы бар, точкалар иштейт бардыгы. Просто келип, анан бул жердин дагы бул жактагы комнаталардын мындай перегородка кылып коюптур. Бул тоже законно дейт бардыгы. Бул жак как типа спальня катары колдонсоңор, бул жак типа гардероб сыяктуу. Безопасность эшик коюлуптур бул жерге. Аябай сонун. Азыр көрөбүз. Мисалы 3-чү комната. Звонок барат экен. Үйдө домофон бар, басасыздар, ачылат, атайын чыгып бирөөнү күтүп алуунун кереги жок. Всё красота. Мен өзүм комната алганымда центрден көп жыл болду, өзүңүздөр билесиздер, дайым эле айтып келем, комнатадан баштаганмын деп. Мен алгандагы комнатанын видин айтпай эле коеюн. Бирок азыркыга чейин ошо комнатам бар, квартиранттар жашайт. Эгерде өзүңүздөр жашабасаңыздар деле алып квартирага берип койсоңуздар, бул дагы сонун мүмкүнчүлүк. Мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар, байланышыңыздар, сөзсүз ар бир моменттерин сүйлөшөбүз. Мына мекендештер, мен подъездде турам. Бул жактан болсо мынантип киресиздер. И кодду да терсеңиздер болот экен. Мына подъезд ачылды. Келиңиздер. Сиздер да комната алыңыздар. Космонавтов 56-да жайгашкан бул 5 этаждуу домдо 4-чү этажында жайгашкан комнаталар сатууга коюлду. Эгерде ала турган болсоңуздар, сөзсүз мага кайрылсаңыздар, жардам көрсөтөм. Бунун плюс жактарын айта турган болсом, 1-чи этаж нежилой, 2-чи этажында адамдар жашайт экен. Ал эми 3-чү этажында болсо адамдар жашабайт экен, сразу айта кетейин. И 4-чү этажда бардыгы прям капитальный ремонт болгон. Келесиздер, күлүшүңүздөрдү аласыздар, вешиңиздерди алып келесиздер и жашап баштайсыздар. И еще момент такой, парковка бул жакта да бар экен. Бул жак мектеп. Парковка еще бул жакта чоң магазин бар экен. Ошонун алдында тоже аябай чоң парковка бар экен. Бул жерде бул 1-чи подъездде, бул жакта да 19 комната, 2-чи подъезд болсо кийинки подъезд получается. 2-чи подъездинде дагы 19 комната сатылып атат. Эгерде азыркы учурда ставка бийик, төлөмү азыраак,
ыңгайлуу комната алам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө биздин агенттикке кайрылсаңыздар, биз сиздерди одобренияңыздарды алып, документтерин тактап, сделканы чыгарып, үйүңүздөрдүн ачкычын тапшырабыз. Андыктан шашылыңыздар. Болгону аз гана убакыттын ичинде, 1 айдын ичинде ушулардын баардыгын биз сатып жетишишибиз керек. Андыктан бүгүндөн баштап байланышсаңыздар болот.